Шабдан Бактыбеков быйыл Бишкек гуманитардык университетин ийгиликтүү бүтүрүп жатат. Жогорку окуу жайда аяктаган соң магистратураны окууга белсенүүдө. Ал үчүн Шабдан Орусиядагы мамлекеттик Санкт-Петербург университетине тапшырган. Учурда чет өлкөгө баруу үчүн вакцинадан өтүү зарыл. Жарандык милдетин аткарып, Шабдан бүгүн эмдөөнү алып жаткан кези. Россия Федерациясына келген бардык студенттердин баары вакцина алып, андан соң гана окууга мындай мүмкүнчүлүк ала алышат. Ошондуктан ар бир студент менин оюмча вакцина алышы керек. Себеби бул деген анын өзүнүн жеке ден соолугуна, аны курчап турган адамдарга дагы бул абдан чоң бир таасирин тийгизет деп ойлойм. Ошондуктан вакцина алуу менимче ар бир жаранга керек. Ал эми 74 жаштагы Таисия апа коронавируска каршы вакцинаны алуу илдеттен коргонуунун башка жолу экенин жакшы билет. Андыктан ооруну жуктуруу тобокелчилиги айрыкча кары-картаңдарга коркунучтуу болуп жатканын түшүнөт. Мындан улам эмдөө алуу маанилүү деген пикирде. Получила вакцину «Спутник 5». Мен «Спутник В» вакцинасын алдым. Себеби мен 74 жаштамын. Давлениям бар, анан бир катар өнөкөт ооруларым да бар. Мен бул эмдөөдөн өтүү менен өзүмдүн саламаттыгыма кам көрүп, ошондой эле башка жарандарга жугуу тобокелчилигин алдын алуудамын. Ушу тапта үй бүлөлүк медицина борборлоруна келип, вакцина алууну каалагандардын саны күн сайын өсүүдө. Эгерде мурда бир күндө 100 адам эмдөөдөн өтсө, азыркы учурда 400дөн кем эмес жаран алууда. Bir günde 240-250 kişiden жасайбыз. Эртеңмен saat 8'den башталат жумушчу күнүбүз, кечки 11 чейин уланат. Бардык каалоочулар Кыргызстандын төрт бурчунан, Кыргызстан эле эмес, башка жакынкы зарубежье деп коет-го, немеге чет өлкөлөрдөн, ошолордон келгендердин дагы бардыгына, каалоочулардын бардыгына жасап атабыз. Биринчи этапта коронавируска каршы вакцинаны 121 миңден ашык жаран алды. Анын 30 миңге чукулу Бишкек шаарынын тургуну. Учурда «Спутник В» вакцинасынын экинчи дозасын жалпысынан 25 миң жаран алган. Анын 17 миңи кала тургуну. Каалоочулар көп болуп атат, коллективный заявкалар түшүп атат организациялардан. Уруксатыбыз жок болот, анткени азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, ушул ысык аба ырайы болуп атат. Ал вакцина өзү негизи минус температурада сакталганына байланыштуу биз аны организацияларга барып жасаганга акыбыз жок. Синофармды обычный жанагы плюс температурада сактала турган режимде сакталганына байланыштуу ага дагы биз жанагындай выездной барып чыгып жасап келе турган бригадаларды үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда дайындалууда. Ушу тапта Бишкек шаарынын мэриясы кошумча 9 эмдөө пунктун ачууну пландап жатат. Алардын айрымдары соода түйүндөрүндө орун алары күтүлүүдө. Азыр ал жакта иштей турган дарыгерлердин тизмеси такталып жатат. Данные пункты будут открываться в торговых центрах. Эмдөө жайлары соода борборлорунда да ачыла баштайт. Мындан сырткары биз ири базарларда да вакцина алуу жайларын ачууну пландап жатабыз. Азыр караштырып жатабыз, кайсыл жерлерге пункттарды ачсак туура болот деп. Жакында вакцинанын дозасы келет. Ошол убакытка чейин биз бардыгын даярдап жетишебиз. Время работы предусматривается время работы до 11 часов, так как у нас в наших пунктах вакцинации на сегодняшний день работают. Бардык болуп республика боюнча 121 601 жаран коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Анын 82 миңге чукулу вакцинанын экинчи дозасын алды. Учурда жарандар Россиянын «Спутник В» жана Кытайдын «Синофарм» медициналык каражатын алууда. Жакын аралыкта «Синофарм» вакцинасынын дагы 1 250 000 дозасы алып келинери күтүлүүдө. Салават Эркетаева, Жанадель Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.